Туруктуу өнүгүү максаттарына жетишүү Казакстан үчүн улуттук артыкчылык болуп саналат. Бул тууралуу Касым-Жомарт Токаев БУнун Нью-Йорктогу саммитинде билдирди. Венгриянын президенти менен бирге мамлекет башчысы лидерлердин диалогунун биринчи сессиясына төрагалык кылды. Президент белгилегендей, бүгүнкү күндө өлкө стабилдүү келечекке активдүү инвестиция салып жатат. Мамлекеттик бюджеттин 80% ушул максаттарга багытталган. Мындан тышкары акысыз билим берүү жана саламаттыкты сактоо баардык адамдар үчүн жеткиликтүү болушу камсыз кылынат. Казакстан өлкөдө Борбор Азия жана Ооганстан үчүн туруктуу өнүгүү максаттарына аймактык хаб түзүүнү сунуштады. Өз ара кызматташтыкты чыңдоо үчүн аймактык деңгээлде Бириккен Улуттар Уюму принцибин бекемдөө зарыл. Ошондуктан биз Казакстанда Борбор Азия жана Ооганстан үчүн туруктуу өнүгүү максаттары үчүн аймактык хаб түзүүнү сунуштайбыз. Ал БУнун долбоорлук иш-аракеттеринин аймактагы натыйжалуу координациясын камсыз кылат. Президенттин айтымында глобалдык чакырыктарды жеңүү жана бардыгы үчүн туруктуу келечекке жетишүү үчүн тез арада биргелешкен аракеттер керек. Жетишкендиктерге дүйнөлүк коомчулуктун биримдигинин аркасында гана жетишүүгө болот. Ошону менен бирге президент саммиттин катышуучуларына эл аралык каржы архитектурасына жаңы дем берүүнү сунуштады. Анын айтымында каржы системасы тандалган өлкөгө эле эмес, бардык мамлекеттерге бирдей таасир тийгизиши керек. Экология, билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармагындагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн чоң суммадагы каражаттар зарыл. Ошондой эле Касым-Жомарт Токаев климат, азык-түлүк жана энергетикалык каатчылык, туруктуу өнүгүүгө олуттуу коркунуч туудурарын баса белгиледи. Биз БУнун жетекчилиги астында техникалык колдоо, илимий изилдөө жана коркунучтарды баалоо жаатындагы эл аралык кызматташтыкты чыңдашыбыз керек. Туруктуу өнүгүү максаттары баарыбыз үчүн жарык дүйнөгө жол ачат. Биз биригип аракеттерибизди арттырганыбыз жакшы. Казакстан туруктуу өнүгүү жаатында БУнун маанилүү жана натыйжалуу ролун ар дайым колдойт. Kazakhstan will always remain a staunch advocate of a strong and effective UN role in sustainable development.